Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siz bizlerdi жаратқан Аллах Субханаху ва Таалаға көптеген мақтаулар, сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Аллахтың салам, салаваттар болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнгү сиздер менен карай турган маселебиздин темасы бул аял затынын арулугу, аял затынын бактылуулугу, аял затынын исламдагы орду жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Албетте аял дегенде баарыбыздын эсибизге эң биринчиден өзүбүздүн мээримдүү, сүйкүмдүү, ушундай бир аламдын ажарын ачкан апаларыбыз эсибизге келет. Албетте аял заты бул улук зат болуп эсептелет. Ар бирибиз ушу кереметтүү аялдардын мээрими менен чоңойгон инсандар болуп эсептелебиз. Бизде апаларыбыз ушундай мээримини алып, Аллах Таала энелердин жүрөгүнө, энелердин көңүлүнө ушундай бир мээримдүүлүктү салат экен баласы үчүн. Ушул баласы үчүн энеге мээрим салгандыктан энелер ушу баланын ар кандай учурдагы кыйынчылыктарыны, түйшүктөрүнү, абалдарыны толук көтөрө алган мүмкүнчүлүккө ээ болот экен. Эгер өз энесиден башка бирөө бир бөөктү, бир наристени бакчы болсо, ал өз энесиндей мээрим бере албайт экен. Ошондуктан Аллах Субханаху ва Таала энелердин көңүлүнө балага болгон мээримди ушунчалык салып, ошо бала бир мээрибандыкта, мындай ырайымдуулукта чоңоюшуна себеп болуш максатында энелердин көңүлүнө ушундай балага болгон ыйык, бийик мээримди Аллах Таала салган экен. Ошо баарыбызды толготуп, төрөп, кыйналып, чоңойтуп, эрежеге жеткирип, элге кошкон энелерибиз аман болсун, энелерибизге таазим болсун деп айтабыз. Албетте, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Субханаху ва Таала бул дүйнөнү жаратуу менен бирге бул дүйнөдөгү бардык нерселерди жуп-жуп кылып жараткандыгы анык. Мисал үчүн, асман бар, жер бар, күн бар, түн бар дегенге окшогон эркек бар, аял бар. Жана ушу эркек менен аялды бири-бирлерине жуп болуп, бири-бирлерине түгөй болуп жашоону Аллах Субханаху ва Таала өзүнүн Кур'ан аяттары менен тастыктап, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир канча хадистери менен бул нерсе бекемделет. Аллах Таала өзүнүн Кур'ан аяттарында айтат: "Астагфирулла, фанкиху ма таба лакум минан ниса". Силер аялдардан өзүңөргө жакшы көргөн аялдарга никелеңгиле, үйлөнгүлө деп Аллах Таала Кур'анда биз пенделерине буйрук берген. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мубарак хадисинде айтат: "Ан-никаху суннати, фаман рагиба ан суннати, фалайса минни". Нике деген, никелешүү бул менин сүннөтүм болот. Кайсы бир киши ушу никелешүүдөн качса, мындан баш тартса, ал менин үммөттөрүмдөн эмес деп пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айтат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бул үйлөнүү, никелешип жашоо деген бул чоң ибадат болуп эсептелет. Кайсы бир жерде Аллах Тааланын буйругу бар болгон болсо, пайгамбарыбыздын ошого көрсөтмөсү бар болгон болсо, ошол амал жасалганда ошого сооп берилет. Бул жашоодо эркек аял болуп жашаш керек экен деген эле максат менен биз үйлөнбөшүбүз керек. Бул үйлөнүү, көбөйүү бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бизге көрсөткөн сүннөттөрүнөн болуп эсептелет. Мына бүгүнкү күндө алхамдулилла биздин кыргызстандыктардын саныбыз 7 миллионго жетип, элибиз көбөйүп, урпагыбыз көбөйүп, мусулмандардын саны көбөйүп, кыргызстандыктардын саны көбөйгөнү албетте бул кыргызстандыктар үчүн аябай кубанычтуу абал болуп турат. Эми ушу никедеги, үй бүлөдөгү жана ошонун ичиндеги аялдардын укуктары жөнүндө сиздер менен сөз кылабыз. Аял затыны Аллах Субханаху ва Таала өтө иззат, урмат, мээримине алган заттар болуп эсептелет. Исламда кээ бир учурларда кээ бир тармактын өкүлдөрү аялдардын укуктары корголбой калган, аялдарга исламда мындай бир мүмкүнчүлүктөр берилбей калган, укуктары чектелип калган деген бир ар кандай ой пикирлер көпчүлүк жамааттын арасында ушундай бир ойлор пайда болот. Бирок ал ойлор туура эмес, тилекке каршы. Ислам дини аял затынын ордуну өтө бийик койгон. Аял заты мына кыз бала төрөлгөн күндөн баштап өзүнүн жокоруда биз айткандай өзүнүн ушундай мээримдүү,
дүниені алмашқанға дүниеге алмашпай тұрған ошундай бір мээримдүү энекеси ошо кызды төрөгөн күндөн баштап өз мээримине алып чоңойтот. Мына өзүңүздөр жашап көрүп билип аткандай, уул кыздарды тарбиялап аткандай, балага болгон эненин мээримини сиздер жашооңуздарда баарыбыз көрүп турабыз. Ушундай мээрим менен Аллах Таала ошо кыз пенде жаралганда, ушундай бир мээрим менен Аллах Таала аны чоңойгонго чейин мүмкүнчүлүк берет экен. Кыз бала балагатка жашыга жеткенге чейин энесинин мээриминде, атасынын курчоосунда, же болбосо асынын көзөмөлүндө, атасынын жоопкерчилигинде өсөт. Ошо балагатка жетип, кыз бала турмушка бой жетип чыкканга чейин ошо кыз баланын жоопкерчилиги атасынын мойнунда болот. Жоопкерчилик дегенде көп кишилер ойлойт, эми эл катары чоңое берет да деп ойлошу мүмкүн. Жок, андай эмес. Исламда махрам болот, намахрам деген маселелер болот. Анын жакын туугандары болот, анын жакын эмес туугандары болот. Ушундай учурларда, же болбосо бир сапарга чыккан учурлар болот, же болбосо ар кандай учурларда ооруп калган же башка болгон бир нерсеге, бир кишиге муктаж болгон учурлар болот. Ушул учурлардын бардык жоопкерчилиги ошонун ичинде эле нафака деп айтылат исламда. Нафака деген тамак аш, кийим кече, турак жай менен камсыздоо жоопкерчилиги, ооруп калса ден соолугуну кароо жоопкерчилиги, жана башка бир куунак жашоого арналган ар кандай бир көңүл ачуу дегенде эле бир жаман нерселерди ойлобош керек. Инсан бул дүйнөгө жаралыш менен Аллах Таала ушундай бир кооз жаратылышты берген, ушундай бир кооз неаматтарды берген. Инсанга бардыгы ошо инсан үчүн болгон. Ушундай бир шариаттын чегинде бир жаратылыштарга алып чыгып, эс алдырып, жана башка ден соолугуна кароо, ушундай бир куунак жашоонун эрежелерини түзүп берүү жоопкерчилиги бул атага байланыштуу, атага жоопкерчиликтүү амал болуп эсептелет. Мына ошо кыз бала бойго жетип, эрежеге жетип, турмушка чыкканга чейинги бардык жоопкерчилик ошо кыздын атасына жоопкерчиликтүү. Кыз бала өзү изденип нафака издебейт. Кыз бала өзү иштеп акча таппайт. Кыз бала кийим кечеги, тамак ашыга жана турак жайга өзү түйшөлбөш керек. Ошо кыз бала турмушка чыкканга чейинги бардык жоопкерчилик атасынын жоопкерчилигинде болот. Эгер ата ошол нерсени камсыз кыла албаса, камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү жетип туруп дагы аны кылбаса, анда кыяматта ошол ата ошо кызга камкордук көрбөгөндүгү үчүн, нафака менен камсыз кылбагандыгы үчүн ошо кызга ата кыяматта жооп берет. Ошондуктан караңыздар, кыз бала турмушка чыкканга чейинги бардык жоопкерчилик, бардык түйшүгүнү атасы көтөрөт. Ал эми кыз бала турмушка чыккан күндөн баштап, жокоруда биз айткандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам никелеңгиле, үйлөнгүлө, бул үйлөнүү менин сүннөтүм деген пайгамбарыбыздын сүннөтүнө амал кылып, бир өзүнө ылайыктуу, өзүнө макул келген жигит келсе, куда түшсө, ошого эртерээк кыздарыңарды бергиле деген пайгамбарыбыз. Ошентип, мына кыз баланы бойго жеткенден кийин, эрежеге жеткенден кийин турмушка узатса, ошондо атанын жоопкерчилиги, ошо кыз жөнүндөгү жоопкерчилиги токтойт. Никелешкен күндөн баштап бул жоопкерчилик мен өз никеме алдым деген эркектин, күйөө жолдоштун жоопкерчилигине жүктөлөт. Мына караңыздар, кыз баланы Аллах Таала кандай мээримдүү кылып, кандай аял затына кандай мээримдүүлүк көрсөткөндүгүнү байкап көрүңүздөр туугандар. Жокорудагыдай айткандай, кыз бала никелешип, бирөөгө турмушка чыгып, мен өзүмдү ушул жигитке багыштадым деп, мына никеде биз мына канча никелерди өткөрүп атабыз. Никеде багыштадыңбы дегенибизде, ооба багыштадым деген күндөн баштап, ошо кыз баланын жоопкерчилиги толук бойдон өзүнүн күйөөсүнө өтөт. Эми жоопкерчилик дегенде эмнелер бар? Жоопкерчилик дегенде анын ичинде жокоруда биз айткан эң биринчи исламдагы максат бул нафака маселеси. Нафака дегенде ошол кишинин, ошол аялдын тамак ашы, кийим кечеси, турак жай менен камсыздалышы, ооруп калса ден соолугуну карашы, жана ошонун көңүлү куунак жашоосуна шарт түзүп бериш жоопкерчилиги мен никеме кабыл алдым деген күйөө баланын жоопкерчилигине өтөт. Эгер кайсы бир учурларда эркек киши өз никесине алган аялыны ушундай бир жоопкерчиликсиз таштап коюу, аялына тамак аш нафакасыны бербөө,
кийим кече менен үй жай менен камсыз кылбай коюу деген жоопкерчиликтерди аткарбай койсо, ал сөзсүз түрдө кыяматта бул нерселер үчүн жооп берет. Аял киши өз нафакасы үчүн, ал кыз учурунда да, турмушка чыккандан кийин да, жалпы жашоосунда аял киши өзү эмгектенип, өз жанын өзүн багууга милдеттүү эмес. Аял кишинин жоопкерчилиги өзүнүн атасында, андан кийин биз жогоруда айткандай, өзүнүн күйөөсүнүн жоопкерчилигинде болот. Эгер кайсы бир инсан ушул нерсе бул Аллахтын буйругу экен, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөн жолу экен деп ушул нерсени бекем карманып, өзүнүн ахлиге, өзүнүн аялына, өзүнүн үй бүлөсүнө бул жоопкерчилик нафака жоопкерчилиги менде экен деп туруп ушуга аракеттенсе, Аллах Таалага береке берет дагы, Аллах субханаху ва таала ошо үй бүлөнүн рызкысын кеңейтет. Эгер кээ бир учурларда ушул нерсени аткарбай калган эркектер болсо, ан үчүн сөзсүз түрдө жогоруда айткандай кыяматта жоопкерчилик тартып калабыз. Тилекке каршы өтө өкүнүчтүү, бүгүнкү күндө кээ бир биздин жигиттерибиз ошо үйлөнүп алып, бирден экиден бала болгондон кийин, анан кийин жана үй бүлөсүнө карабай таштап кеткен, же болбосо бир миграциянын себебинен алыстап кетип, үй бүлөсүнө карабай калган, кээ бир учурларда эми түшүнөбүз, ошол миграцияда жүргөндөгү бир оор шарттардын себебинен бир аялдарга карабай калган учурлар болушу мүмкүн. Ал убакыт бир азгана убакыттан кийин болсо, анда эч нерсе эмес. Жылдап үй бүлөсүнө карабай калган эркектерибиз бар, тилекке каршы. Бул урматтуу мусулман бир туугандар, эгер көрүп жаткан болсок, биздин ага инилерибизден, биздин жакындарыбыздан, досторубуздан, кошуналарыбыздан ушундай мамилелерди байкаган болсок, бири-бирибизге биз эскертип айтышыбыз керек. Эркек киши бир аялды өз никесине алгандан күндөн баштап, ал аялды жана ошол аял менен бирге жашоосундагы жаралган балдарды, перзенттерди багып, ошолордун нафакасы менен камсыз кылыш эркектин толук милдети болуп эсептелет. Ушул нерсени башкаларга дагы айтып жеткиргенибиз оң болот. Себеби ар бирибиз бул дүйнөдө эскертүүчүбүз, эскерткен эскерткүү момундарга пайда берет дейт Аллах субханаху ва таала. Экинчи бир досторубузга, жора жолдошторубузга, кошуналарыбызга, ушундай бир үй бүлөсүнү карабай аткан эркектерге ушул жоопкерчиликти сиздер дагы уккандан кийин эскертип коюңуздар. Албетте бул эскертүү пайда берет. Эми ушул нике учурунда мына жакын күндөрдө бул аябай мына соц тармактарда хит болуп, кээ бир кишилер ушу подписчиктин көбөйүшү же көрүүчүлөрдүн көбөйүшүнү максат кылган абалда ушу никедеги махыр деген маселени аябай бир соцсеттерде бир чоң бир деңгээлге алып чыккан учурлар болду. Махыр деген нерсе бул кыз балага, турмушка чыгып аткан кыз балага, нике куруп аткан кыз балага эркек тараптан берилүүчү белек болуп эсептелет. Бул махыр шариятта бар нерсе, исламда бар нерсе. Кыз баланын махырыны, белегини ону никеленген учурда бериш керек. Бул кыз баланын өзүнө тиешелүү белек болуп эсептелет. Махырдын шарияттагы өлчөмдөрү бар. Махырдын эң азы бул бүгүнкү күндө 10 дирхам дейлет. 10 дирхам биздин азыркы эсеп менен алганда, биздин акчалай эсеп менен алганда бир 4000–5000 сомдун тегерегин түзөт. Ошо 4000–5000 сомдук белекти кыз балага алып берүү бул махыр болуп эсептелет. Бирок анын көбүгө чек жок исламда. Бирок көбүгө чек жок деп туруп, ар кандай нерсени мына соцсеттерде жүргөндөй, мага умрага алып барып келесин, мага Дубайдан квартира алып бересин, же болбосо дагы бир iPhone 13 алып бересин дегендей талаптарды коюу бул исламга, шариятка туура келбейт туугандар. Махыр берилет. Ошол махырдын өлчөмү канча болуш керек дегенде, биздин факих алымдарыбыз айтат, ошо эки үйлөнүп аткан үй бүлөнүн адамдардын ортосун орто жашоундагы жашоуна ылайыктуу нерсе берилсе, ошол махырга ылайыктуу болот дейт. Анан кийин бир мүмкүнчүлүгү жок кишиден чоң нерсени талап кылуу, же болбосо махыр үчүн дагы бир чоң акчалай белек талап кылуу, бул нерселер туура эмес. Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Махыр берилгенде өтө арзан баада берилсе, ошо махырдын арзан болушу ошо үй бүлөнүн келечекте бактылуу болушуна себеп болот дейт. Ошондуктан махырды жокоруда айткандай ар кандай чоң нерселерди талап кылып, кааласаң да каалабасаң да мунун махыры мындай деген
бул өтө туура эмес болот. Махырдын эң аз өлчөмү ошо 4-5 миң сомдон жокору карап мүмкүнчүлүгүнө жараша махыр берген. Бул шариятта бар маселе болуп эсептелет. Ал эми махыр бул ошо аял заттын өзүнүн мүлкү болуп эсептелет. Аны ал аял каалаган күнү сатып бериши мүмкүн, ал белек махырга берилген белекти каалаган күнү бирөөгө белек кылышы мүмкүн, кааласа өзү пайдаланышы мүмкүн. Ал кыскасы ага махыр алып берген киши ээлик кыла албайт, аялдын өзүнүн мүлкү болуп эсептелет. Мына эми урматтуу мусулман бир туугандар, нике болуп жашоо улангандан кийин жокоруда биз айткандай нафака менен камсыз кылуу, аялды мухафаза кылып сактап жашоо, ага кызганып жашоо, ага жашоо шарттарын түзүп берүү, ал бир жакка сапарга чыкса, анын жанында сөзсүз түрдө өзүнүн жакындарынан бирөөнү коюу жана башка ушуга окшогон маселелердин бардык жоопкерчилиги эркек кишинин үстүндө болот. Бул канча жылга чейин болот десе, бул ошол жашоо өтүп өмүр бүткөнгө чейин ушундай болот. Караңыздар, аял затыны Аллах Таала мээнет кылсын, пешене тер кылсын, өзү эмгек кылсын, кыйналсын, нафака тапсын, жашоосуна бир акча тапсын, үй салсын деген максатта эмес. Аллах Таала аялга ушундай бир шартты түздү. Бардык жоопкерчилиги, бардык жашоосу эрежеге жеткенге чейин атасынын жоопкерчилигинде, турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн жоопкерчилигинде болот деп Аллах Таала ушундай мыйзамды көрсөткөн бизге. Ага болбой эле бүгүнкү күндө кээ бир апаларыбыз, эже карындаштарыбыз өз нафакамды өзүм табам, мен өзүм иштеймин, мен өзүм эмгек кылам деп жада калса үй бүлөсүнү таштап, балдарыны таштап, эне деген мектеп болот, тарбиясыз калат балдары, миграцияга кетип, ар кандай чет өлкөлөргө кетип аткандыгы, же болбосо мына жаш кыздарыбызды, турмушка чыга элек кыздарыбызды кээ бир акчалын, материалдык кызыкчылыктарды эске алуу менен ошо жаш кыздарыбызды чет мамлекеттерге, мындай бир иштерге жөнөтүп аткан ата-энелер бар. Бул нерсеге албетте көңүл бөлүшүбүз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Аял киши исламда сапарга, 3 күндүк сапарга чыгыш үчүн сөзсүз түрдө өзүнүн жанында жакын тууганы менен, атасы менен, иниси менен, агасы менен, же турмушка чыккан болсо күйөөсү менен гана чыгышка ислам ушуну талап кылат. Эгер ушул нерселер аткарылбаса, бул күнөөкөрчүлүк болот. Ошондуктан мына жаш кыздарыбызды дагы мына миграцияга же башка бир чет элдерге, бөтөн элдерге, алыс сапарларга чыгарууда ата-энелер ушул нерселерди дагы ойлонушубуз керек. Эгер үй бүлө болуп туруп чыга турган болсо, ошо азамат, эр жигиттер ойлонушубуз керек. Менин аялым бөтөн жерде ким менен жүрүп атат, кантип жашап атат, кандай абалда калып атат, эмне иш кылып атат, кимдер менен иштеп атат деген маселелерде тереңирээк ойлонуп, ошол нерселерге жол бербешибиз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына аял затынын бактылуулугу мына ушунда турат. Ошондуктан ислам дини аял затына мындай бир кысым кылып, аял затынын укугуну деп элеген дин эмес, жада анын тескерисинче, мына биз жокоруда канча сөздөрдү айтып өттүк. Ислам дининде аял заты ушунчалык иззатталган, ушунчалык урматталган. Ал-умму мадраса дейт. Эне бул мектеп дейт. Аял кишинин кыла турган жумушу, ошо өзүнүн күйөөсүнө ибалуу, изалуу, ушундай бир мээримдүү аял жар болуш керек. Бар мүмкүнчүлүгүнө, бар сезимини, бар мээримини өзүнүн биринчи күйөөсүнө арнап, күйөөсүнө итаат кылса, аялдын бейишке киришке күйөөсүнүн ыраазылыгы себеп болот. Андан кийин балалуу болуп, үй бүлөдө бала чакалуу болуп кеткенден кийин аял киши ошо балдарыны тарбиялап, коомго акылдуу, татыктуу, билимдүү балдарды коомго тарбиялап кошконго аял кишинин эң чоң салымы болот. Ошондуктан аялдарды дайыма урматтайлы, сыйлайлы. Ошол эле учурда аялдар дагы өзүбүздүн жоопкерчилигибизди туура баамдап, аялдар дагы өздөрүнүн күйөөсүнө, үй бүлөсүнө мээрбан эне болушка аракет кылыш керек. Барыңыздарды Аллах Таалам аман койсун. Аял затыны Кудай Таалам мындан дагы даражасын бийик кылсын. Аллах Таалам ошо биздин жалпы коомубузду тарбиялап аткан апаларды Аллах Таалам аман койсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.